Muhammadтын үммөтү мусулманмын деп пайгамбарыбызга канча жолу салават айттыңыз? Пайгамбарыбызды эстеп, пайгамбарыбызды сагынып канча жолу салават айтасыз бир күндө? Деги эле пайгамбарыбызды эстейсизби күн сайын? Пайгамбарыбызга жүрөгүңүздө канчалык ашыктык сезимдериңиз бар? Салават айтуу жеңил, тилге дагы жеңил. Албетте көптөгөн көйгөй маселелердин чечилиштин жолу, кайгыга түшкөн учурда кайгыдан чыгыштын жолу албетте тил менен салават айтуу. Аллах табарак ва таала өзү дагы фазкуруни азкурукум, о пенделерим эстегиле силерди эстейин деп жатса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайгы кападан чыгыштын, кажеттин бүтүрүштүн, жалгыз жападан жалгыз жолу мага салават айтуу деп атса. Албетте кайгы кападан чыгыштын жолу дагы, көйгөй маселелерден чыгыштын жолу дагы, карыздардан кутулуштун жолу дагы зикир менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салыштырган учурда албетте зикир кылган адам тирүү адам сыяктуу, зикирсиз жүргөн адам бул өлүк сыяктуу. Өлүктө кандай кубанч болсун? Бирөө кошунаңыз өлүп калса канчалык кайгы, канчалык кубаныч арылат ал үйдөн. Канчалаган сыздоо болот, канчалаган жокчулук, канчалаган кайгы капалык болот. Албетте бир адам өлгөнүгө, өлүк адамда кандай кубанч болсун? Өлүк адамда кандай жашоого карата бир кубаныч болсун? Албетте ал өлдү. Зикир да ошондой дейт да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салыштырган учурда өлүү менен тирүүдөй деп салыштырат. Ошондуктан биз, урматтуу мусулман бир туугандарым, салават токтотпошубуз керек. Бүгүн албетте өтө жеңил. Бир таксиде иштесек дагы, бир идиш жууп иштесек дагы, кандай жумушта иштесек дагы, бул айырмасы, эч айырмасы жок. Эмнеге айырмасы жок? Себеби тил менен биз жумуш кылбайбыз. Албетте оператор болуп иштеп башка маселе, бирок көп жумуштарда кол бут иштегенге байланыштуу тилибиз бош. Тилибиз ар дайым зикир менен, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга салават менен, Аллах Тааланын зикирин кылсак, бул албетте өтө жакшы нерсе. Тил бош калган учурда гыйбатты сүйлөйт, дагалооматты сүйлөйт, ар нерсени сүйлөйт, айтар, ушакты сүйлөйт. Андан көрө зикир кылуу, пайгамбарды эстөө бул эң негизги, эң жакшы керемет нерселердин бири. Салават айттыңыз, урматтуу мусулман бир тууган. Ушул тууралуу балык окуясы бар. Яхуди менен мусулман адам кошуна болуп сосед болуп жашашат экен чогуу. Мусулман адам ар дайым ар бир кажеттин жолу, чечилиштин жолу салаваттайт экен, ар дайым тилине салават түшпөйт экен. Турганда, басканда, отурганда, турганда, жатканда ар дайым Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейхи Расулуллах, саллаллаху алейхи Хабибулла ар дайым салават менен, зикир менен, тилине зикир түшпөйт экен. Салават түшпөйт экен. Бул мусулман ушундай кылган кылыктары, ушундай жакшы амалы яхудиге албетте жакпайт бул. Эмне кажетиң болсо салават аркылуу бүтөт деген сөзү өтө ашып түшөт экен яхудиге, бул өтө аябай жакпай оор түшөт экен. Яхуди күндөрдөн бир күн атайын бунун ушул сөзүн тескерисин чыгарайын, атайын сынайын, бул сөздү мындан кийин айтпай турган болсун деп туруп бир шермендесин чыгарайын деп атайын алыс сапарга кетип жатамын, урматтуу кошунам. Мына шакек сизге аманат деп туруп өзүнүн жүзүнүн шакегин таштап кетет экен, баягы аманат катары. Бул дагы бардык кажеттерин чечилиш жолу салават деп туруп, дагы ошол сөзүн айтып туруп, шакекти алып өзүнүн үйүнө катып коет экен. Яхуди аңдып байкап турат, эшикке чыкпай, көрүнбөй, кошуналарга көрүнбөстөн бир сапарга кеткен адам болуп, көрүнбөстөн баягы кошунасын аңдып, кошунасы бар жок, үй семьясын, бала чакасын алып башка жакка кеткен учурда үйгө урулууга кирип, эки жакты карап, тыңдап, шакекти таап алып, шакекти урдап чыгат. Шакекти урдап чыгат дагы кайга чыгып көлгө ыргытып жиберет шакекти. Бул келди, мусулман келди үйүнө, андан кийин сапардан келген адамын болуп, яхуди дагы баягы мусулмандын үйүнө келет. Мени шакегим кана деп. Биринчи үйүнө келиштен мурда ошо мусулмандын алдына келет да, себеби тезирээк шермендесин чыгарсам, тезирээк мунун туура деп билген сөзүн өзүнө карата акырат кылдырсам деп, ошол сөздү айтуу үчүн биринчи мусулман кошунасынын үйүнө келет. Бул үйүнө келди, мусулмандын чакыргандан кийин мусулман кошунасы чыгып яхудини күтүп алып, урматтуу, мен куттуу үйгө чай ичпей кетпесеңиз болбойт. Урматтуу, сыйлуу коногум болуңуз, жүрүңүз үйгө кириңиз деп, мен шакекти берип кетемин дейт. Жүрүңүз эми деп, ушунча болуп калды деп үйгө алып келет. Үйгө чарпайын башкасын бергенден кийин аялы ошол учурда балык алып келишкен эле. Балык алып келип, балыкты ичин сойсо, аялы балыктын ичинен шакек чыгат.
баягы мусулман тууганы, мусулман кошуна эки жакты карай шакекти койгон жерин таппайт. Аял андан кийин шакекти көрсөткөндөн кийин, бул жакта экен го деп, кандайча бул жакта ар кандай ойлор, ой саналары келип таң калып калды мусулман. Яхуди баягы шерменде кылайын, шакек табылбай жатат. Бул окуяга балыктын ичинен шакек чыкканына таң калып, мусулман жүздөрү агарып, Аллахтын керемети деп өтө таң калып, жүздөрү агарып кетсе, Яхуди мени утуп чыгып атам бул оюнда. Албетте бул шакек таппайт эми деп жүздөрү агарып кетти, эми менден аманатты башка кыянат кылдың, башка сөздөрдү айтып. Эмне болду мусулман? Кошунам эмне болду? Жүзүңүз агарып кетиптир. Шакекти бербейсизби дейт. Шакегиң мына деп шакек чыгарат. Шакекти мына деп шакек чыгарат. Бирок мен таң калышкан, жүзүм агарганын себеби шакекти койгон жеримде эмес, балык ичинен чыкты дейт. Мен койгон жерде жок балык. Бирок балык ичинен чыкты дейт. Шакегиң ошол жерден чыкты. Ошого мен таң калып, ошого агарып кеттим дейт да. Яхуди ошол учурда болгон окуяны түшүндүрүп айтып, мен аны көлгө таштаганымды, аны себеп болуп балык ушул жерге келип калгандыгын бардыгын түшүндүрүп айткандан кийин, эми мына Аллах Табарак ва Тааланын барлыгын ушул жерден билип алсаң болот. Сен көлгө, каяктагы бир деңизге көлгө таштадың. Таштаганыңдан кийин Аллах Табарак ва Таала кайра менин үйүмө алып келип балыкты себепчи кылып таштап койду ушул жерге. Дагы да ишенбештигиңге эмне жол бар? Дагы кандай жол издейсиң өзүңө? Мусулман болуш үчүн келбеди деп туруп Яхудини мусулман кылган экен. Бул жерде дагы салаваттын пайдасы, бул адам мусулман адам, албетте бардык кажеттер, бардык кайгылар жоюлат, жок болот, ушул салават менен деген экен да. Бул окуя ошол нерсеге мисал. Албетте урматтуу мекендештерим, соодадагы ар кандай иштер болот. Соода тармагында, базарда турабыз, контейнерде турабыз. Бекер турбастан субханалла, алхамдулилла, зикир кылуу, пайгамбарыбызды эстөө, саллаллаху алейхи ва саллям деп жөнөкөй салаваттарды айтуу. Албетте тилибизге өтө жеңил нерселер. Бул тилибизге өтө жөнөкөй нерселер, бирок өтө улуу сөздөр. Албетте мындай эле байкап турсак, зикир кыла берсек, пайгамбарыбызга салават айта берсек, башка уят сөздөрдү айтканга тилибиз дыра көрбөй калабыз. Себеби ошондой улуу жакшы сөздөр чыккан тилден башка нерсе чыкпай калат. Шайтандын сөгүнүч сөздөрү чыкпай калат. Аллахтын керемет сөздөрү чыккан жерде албетте жаман нерселерге орун жок, жакшылык бар жерде. Ошондой экен, жакшы күндөр келишин билсек, андык түрдө, анда жаман күндөргө сабыр кылса болот. Сабыр кылса болот, кыйынчылык күндөргө чыдаса болот, качан жакшы күндөр келишине ишенсек, жакшы күндөр келиши анык болсо. Зикир менен дагы, мисалы семишке чагып отурганда сүйлөбөйсүң. Семишкени кас чага бересиң, сүйлөбөйсүң, кино көргөнчө, башка кылганча. Бирок зикир кылганча, жан дүйнөнү эс алдырып, руханиятты эс алдырып, бактарактарды карап, бош өзүңүздү бекер учуруңузда, үй бүлөдөн чарчап, проблемалар чачаткан учурда огородко чыгып берип, бактарактын астына келип, мына шаарда болсоңуз дагы парктар бар, баягы чоң дарактуу ботанический парктар бар. Ушуларга чыгып алып, дарактарды карап, жараткан Аллах Табарак ва Таала жараткан жаратылышты карап, Аллахты эстеп, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Албетте мен өзүмө зулум кылуучумун, Аллахым сен адилеттүүлөрдүн адилеттүүсү, акылдуулардын акылдуусу, данышмандардын данышмандысың деп Аллахка карата мактоо айтып, пайгамбарга салават айтып, кадимкидей жүрөк эс алат, кадимкидей сезимдерибиз эс алат, кадимкидей руханиятыбыз эс алат бул учурда. Ошондой экен, зикирди эч качан токтотпошубуз керек. Таксиде иштеп жатабызбы, клиентти алдык сүйлөбөстөн, башка кылбастан зикир айтып, салават айтып, бир кырсык болбойт ошол учурда, башка болбойт. Эрежелер туура так сакталат, себеби периштелер келип жаткан болот да биз менен кошулуп. Ошондой экен, салаватты эч качан токтотпошубуз керек, урматтуу мекендештерим. Соода тармагында жүргөн агалар дагы, байкелер дагы өтө жакшы билет. Эми аласа бересе деген нерсе көп болуп калат соода тармагында. Bir adam soda işlerinde kılıp жүрүп, күндөрдөн bir gün bir 500 dinar картып калат экен бирөөдөн.
Соода саркага кетип 500 динар карыз болуп, 500 динар акча алган, соода иштерин ошол 500 динар менен жапкан, бирок күн убактысы жетип, баягы карызын берген адам карызын доолап келет экен. Мен убакыт сааты жетти, мен сага берген акчаны кайтарыш учуру келди, мага акча керек деп келди. Бул дагы намустуу соодагер, алдаш мени жок деп кой деп айтып койгон жок. Мен үйдө жок эмесмин, бар эмесмин деп айтып койгон жок. Мен үйдө эмесмин деп айтор андай нерселер кылган жок. Бүгүн чалсаң үйдө эмесмин, дагы акча жок, башка деген сөздөрдү айтып коет да. Бирөөнү жоготушат оңой, акча берсең жоголуп кетет ошол бойдон. Бул бирок чыкты, өзүн көйгөй маселесин айтып, ачыгын айтты. Мен убактысы келди, мен түшүнөмүн аны. Кайтарышым керек, бирок менде мүмкүнчүлүк жок, акча таба албай калдым. Кечиресиз, кичине убакыт созуп туруң, мен убакыт келгенде мен акчаны беремин деп ачыгын эле түшүндүрүп айтат. Ушул учурда мисалы бирөөдөн карзыңыз болсо, 3 ай же 4 айга карыз алган болсоңуз, сиз 3 ай 4 айга чейин чалып айтып туруңуз. Мен беремин, иншалла берем, мен алдап кетпейм, таштап кетпейм, качып кетпейм. Жеп кеткен адам эмесмин бирөөнүн акчасын. Мен акчаны берем, сабыр кыл, шашпай тур деп баягы адамга карыз долганга чейин өзүңүз айтып койсоңуз, ал мисалы түшүнөт да. Карыз бергенде да кээ бирөөлөргө мындай карап, аңдып, байкап бересиң да. Кээ бирөөлөргө карыз бересиң, жөн эле ыксан катары бересиң да. Ал билесиң 100% кайтып келбейт ал акча. Ал адам кайтарып бербейт. Бирок сен карыз бересиң, садака катары бересиң да. Сен ал адамдан кайтпайт ал акча. Ошондой экен, кээ бир карыздарыбыз бар, ал карыздарды эч качан төлөп бүтпөйбүз. Мисалы ата-энебизге карата карызыбыз, жакындарыбызга карата карыздарыбыз бар. Аларды эч качан төлөп бүтпөйбүз. Бирок кээ бир карыздарыбыз бар. Аманатта турган кээ бир карыздарыбыз, аларды күн сайын, күндө өз учурунда кайтарышыбыз керек. Түшүнүктүү болду, күн сайын карыздарыбыз бар. Аны сөз түрдө аткарышыбыз керек. Ал жада калса карызыбыз, жада калса парызыбыз. Бизге карата келген приказ да бул. Сөз түрдө кылышыбыз керек. Тамам. Ашча быжы-быжы сөздөр болбойт. Ошондой экен, карыз маселе кыскача ушундай да. Бул дагы түшүндүрүп абалын айтты. Ал мен сени түшүнүштү каалабайм деди. Керектүү бүгүн дагы ошол документациясын башкасын арыз жазам башка дейт го. Ошол учурда дагы мен казыга арызданам деди сени. Казыга арызданам деп казыга барды. Казыга керектүү нерселерди, маселелерди түшүндүрүп айтты. Аны айткандан кийин баягыны чакыртырды казы. Казы андан дагы болгон окуяны сурады. Сурап мойнуга аласың, мойнуга алды. Алгандан кийин анда 500 динарды кайтарасың. Болбосо камаласың. Зынданга чөсүн, түрмөгө чөсүн. Ошондой шарт. Бирок мен кайтара албайм. Азыр мүмкүнчүлүгүм жок. Анда түрмөгө камайбыз сени, жакын туугандарың келип, акчаны төлөп, сени алып чыгып кетишет деп шарт койду казы. Анда мага 1 күн убакыт бериңиз дейт. 1 күн убакыт бериңиз, мен жакындарыма бар жокту абал түшүндүрүп, туугандарыма, жакындарыма абал түшүндүрүп кайтып келемин саар таңда дейт. Казы жок, мындай нерсе жок, сен калышың керек. Мен жооп бере албайм сага. Эмнени далил кыласың? Кантип келбей койсоң эмне кылабыз? Качып кетсең эмне болот? Жок, мен сөз түрдө кайтам. Мен аманатка эч качан кыянат кылган адам эмесмин. Бирөөнү алдап да кеткен адам эмесмин. Мага ишениңиз, эгерде пайгамбарды ортого коюп айта алам, пайгамбардын үммөтү болуп туруп, мен эч качан калп айтпаймын. Эгерде эртең таңда келбесем, Мухаммадтын үммөтү эмесмин дейт. Эртеден баштап эртең калп айтсам, келбей койсом, Мухаммадтын үммөтү эмесмин. Ошону далил катары сизге айтып, мага уруксат бериңиз дейт. Казы да уруксат берет, жанагыны шарты менен алды, уруксат бергенден кийин казы да уруксат берет. Ошентип ал үйүнө кайтат. Туугандарына болгон абалды түшүндүрөт, алар дагы кичине акча тыйынтып жыйнайт, бирок дагы деле акча жетпейт, ал чоң сумма. Анан үй бүлөсү менен бала жакасы менен кыздары молдарын чогултуп келип, кегилеби салават айтабыз дейт. Пайгамбарга карата салават айтабыз, уктаганга чейин. Чарчаганда уктасаң, ошого чейин салават айтып дуа кылып жатабыз дейт. Макул деп бардыгы тасы
теспилерин алып алып, субханалла, алхамдулилля, саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейхи я расулулла, саллаллаху алейхи хабибулла зикирлерди айтып, салаваттарды айтып, ошентип баягы адам уктайт. Уктап түшүндө түш көрөт. Түшүнө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип, сен паланчы адамга бар дейт. Пайгамбарыбызга дарттын көйгөй маселесин түшүндө айткандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чечилиш жолун көрсөттү. Сен паланчы адамга бар, паланча жерде деп көрсөтүп, ошол жерге барсаң ошол адам сенин маселеңди чечет. Я Расулалла, ишенбесечи дегенде, ал күн сайын мага ушунча салават айтат, кече ошол салаватты аз айтып койду, ошону айтсаң, ал түшүнөт деди. Түшүнөн сүйүнгөн абалда, кубанган абалда ойгонуп, бул карыздар адам түшүнөн сүйүнгөн абалда биринчи ошол адреске жөнөйт. Барып, кагып, эшигин такылдатып, баягы адам чыккандан кийин, менден карызыңыз бар. Эмне карыз, кандай карыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүнгө кирди, сиз ушунча зикир айтат экенсиз, кечеги күнү калдырып коюпсуз, ушунча санага жетпей калыптыр, мага ушунча акча керек дейт. Баягы ушунчалык бай, богатый, бирок ошончолук пайгамбарыбызга мээрим, мухаббаты болгондуктан эч түшүнө кире алган эмес. Баягы сүйүнгөн, кубанган абалда пайгамбардын атынан келген болсоң, мисалы дүйнөнүн бардыгын берейин деп 500 динар карызыңа деп туруп дагы берет. Өмүрүңдү аягына чейин жетет деп туруп 2,5 динар дагы кошумча өзүнө акча берет. Тыйын тыпырды бардыгын алгандан кийин сүйүнгөн, кубанган абалда казыга жөнөйт. Казыга жакындап келсе, казыкананын алдында казы күтүп туруптур буну. Казы келип кучактап, аны жыттап, сен себебиңден бүгүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин түшүмө кирди. Мына 500 динар мен эле берейин ошол акчаны, мына карыздар адамга бар, карыздуулаган адамга барып ушуну бер, мен эле берейин ошол акчаны деп туруп, казы дагы 500 динар акча берди да баягы соодагерге. Бул сүйүнгөн, кубанган абалда казынын алдынан чыгып, баягы карыздуулаган адамдын алдына келет. Ага келсе ал дагы аны күтүп туруптур. Бул дагы кучактап, баягын жакшы көрүп, сенин себебиңден, сиздин себебиңизден мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, я Расулалла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүмө кирди. Мен бардык Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, пайгамбар үчүн бул акчадан кечтим мен. Карызым жок. Бүгүндөн баштап биз экөөбүз плюспуз, керектүү жерде минуспуз, эч кандай ортодо аласа бересебиз жок. Болду, биз расчетпуз, тегизбиз дейт. Аллах үчүн кечип жиберди. А бул канча акчалуу болуп калды? Акчага кызыгат да бардыгы биринчи. Ошол учурда эле. Азыр казы башкалар эсеге калган эмес, бирок акча сурасаң, акча ушунча акча бериптир деген нерселер эсте калат да. Бир сухбеттердин биринде устаздар сабак өтүп атат. Устаз өтө көп нерсени айтты. Өтө көп нерсени айтып келип, анан ушунча конверт подарка кылды, башка кылды, акча маселесин кичине айткан болчу. Анан бир коробкада белек келди атайын жогору жактан деп айткан болчу. Коробка бар болчу деп. Ошону хикматтуу кылып айтпай койду. Кийин сабак бүткөндөн кийин суроолорду бергилейм деген учурда бардык адамдар ошо коробканы сурады да, коробканын ичинде эмне бар экен, эмне белек келди экен деп. Адам ушундай экен да, ошондой нерселерге жабык түрдөгү нерселерге кызыгат, акча маселесинде эсте калат да ошол нерселер. Албетте, урматтуу мекендештерим, биз бүгүн канчалык кандай даражага жетпейли, же канчалык төмөн даражага түшүп кетпейли, салават айтуу менен, зикир кылуу менен жан дүйнөбүз тынчтык табат. Кандай абалда болбойлу. Кала бай, кала кедей, кала бомж болуп кет, кала президент болуп кет, кала кандай абалда болуп кет, бирок кайсы учурда болбойлу зикир менен, пайгамбарга салават айтуу менен албетте жан дүйнөбүз жасалып, руханиятыбыз көктөргө көтөрүлөт. Албетте зикир менен экен да, салават менен экен да, көп нерсебиз. Эки киши, эки жаш жигит мындай мусулмандык китептерин саткан дүкөн ачат экен. Ислам негиздери, башка айтор китептерди сатып жүрүп, соода кылышып, күндөрдөн бир күн экөөсү отурса, бир ак чырайдан келген, аппак кийинген, сакалдагы аппак өзгөчө бир кара ак сакал келет экен. Келип,
Баягы жаш жигиттердин биринчи паланчасы сенсиңби десе, ооба менмин деп баягы ордунан туруп жакындап барат экен. Аксакалга салам алейктен кийин бир канча жол алысыраак жердеги парктын ичиндеги скамейкада отургучта отуруп бир канча саат сүйлөшүп отуруштулар. Олтурушта дарташтаны мени сүйлөштү. Албетте бул нерселерди көп атын чыгаргысы келбейт, атын жазып бул окуяларды неме кыл деп айтпайт эч качан. Атты жазбаган түрдө, хикматтуу түрдө башкалар күлгү болсун деп туруп айт дейт да. Анан бул аксакал менен сүйлөштү. Сен ушундай атың? Ооба, менин атым ушундай. Ушундай жерде жашайм? Ооба, ушундай жерде жашайм. 4 күн мурда ушундай болду беле? Ооба, ушундай болду эле. Деген аксакалдар кандай суроолорду берди, баягы жигит жооп берип жатты, бардык нерсеси туура келип жатты. Аксакал суроо берет, бул жигит жооп берет, китеп саткан жигит. Бар жок шайкеш келгенден кийин аксакал ага карата өтө кубанычтуу сөздөрдү айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түшүнүгө кирип, пайгамбарыбыздын атынан келдим мен. Сага ушуну айтып кой деди. Куда кааласа, Кудайым буйрса, сенин дагы түшүңө кирет пайгамбарыбыз. Сен салаватты айта бер деди. Салаватыңды уланткын деп айтыптыр да. Бул жигит ошо кубанган сүйүнгөн абалда күн сайын 50 жол, 100 жол күн сайын кошуп калтырбай турган болду салаватын. Ошол учурда айтат, мен 4 күн мурдагы окуяны кеч жатардан мурда күн сайын салават менен жатат элем. Салават айтып жатып, салаватым кантип жетип барат экен, кандай жолу менен жетип барат экен деп өтө шек күмөндүн арасында калдым эле. Кабыл болтабы экен деген нерселердин арасында калдым эле. Ошондон кийин ошол нерсени ойлоп, анан Кудайыма шүгүр кылдым. Эй Аллахым, Кудайыма шүгүр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жан дүйнөм менен сүйлөп, албетте я Расулулла, сизге жетип жатыптыр, мен күн сайын калтырбайм деп дагы уланткан экен. Айтайын деген маселе, бул кызыксыз хикая болушу мүмкүн көп адамга. Бирок алына турган сабагы бар да. Биз жөнөкөй деп билген адамдар, балким сатуучу, балким пол жууп жүрөт, балким алар олия. Ушундай арабызда биздин замандаштарыбыз болуп жашап жүргөн кээ бир ушундай алтын адамдар бар, анын кадыр баркын билбей калабыз биз. Сыйлап урматтабай калабыз. Арабызда эле жүрөт ошондой адамдар. Кээ бир адамдар бар, аны эч ким тааныбайт, бирок анын аты, фамилиясы асмандарга жазылып кеткен. Кээ бир адамдар аты өтө таанымал, известный. Тим эле бардык адам тааныйт. Тааныбаган адамдын өзү жок да. Ушундай таанымал, бирок акыретте өлүп калган. Кымбат форманын ичиндеги арзан адамдар да. Кийиниш кымбат, жашаган жери кымбат, башка кымбат, бирок өзү өтө арзан адам. Ошондой олия, ошондой алым адамдарыбыз бар, биздин замандаш болуп жашап жүргөн, алар бирок эч ким тааныбайт, эч ким билбейт. Албетте, урматтуу мекендештерим, бир аптека иштеткен, аптеканын филиалдары кылып ачып, ошентип иштетип жүргөн адам. Аптекада иштеткенден кийин, дары-дармек саткандан кийин албетте врачтар таанышы дагы болот. Көп врачтар таанышым. Күн ара уктай албай өзгөчө бир оору келди дейт, дарт келди дейт башыма. Бул дарт башкача. Өзүм дагы көп дарылар түшүнүп калганмын дейт. Аларды ичем, баягы тынчтандыра турган дарыларды ичем, дагы бир мээге карата жакшы дарыларды ичем, бирок эч бир пайдасы жок. Врачтарга чала берип, акыры өчүрүп салдылар дейт. Ага чалам, буга чалам, түнү чалам, күндүзү чалам, врачтарга жолугам, бирок мындай диагноз, анык диагнозу кое алган жок эч кимсе дейт. Оору дартты кандай экендигин биле албай койдук дейт да. Үйдө оорукчана болдумун, үйдөн чыга албай калдым. Эми үйдөн чыга албай калган учурда бардык эле адамда болот. Баягы үйдө зериккен учурда, же оору келген учурда, же үйдө отуруп калган учурда, үйдөгү нерселерди карап, үйдө ушундай нерсе бар экен го деп аңдап баштайбыз да, билип баштайбыз. Ошо күн сайын келип чыгабыз, ошол нерсеге маани бербейбиз да. Бош калган учурда, зериккен учурда баягы өтүп кеткен мурдагы сүрөттөрдү көрүп, албетте өткөн күндөрдөн сүрөт эле калат. Башка нерсе калбайт. Сүрөткө түшкөн болсоң, ошо сүрөтүң калган болушу мүмкүн, башка нерсе эч калбайт да. Өткөн күндөрдөн сүрөт эле калат. Бул дагы өткөн нерселерди карап, эки жакты карап, ошо үйдүн текчесинде турган бир кичинекей китепти көрүп калат. Китепке жакындап келсе, дуа, пайгамбарга карата салават айтуунун китеби экен. Ошол салаваттарды окушту баштадым дейт. Салаваттарды калтырбадым дейт.
эмнегедир жүрөгүм жай алып тынчтык алышты баштады дейт. Бир канча суткадан бери уктай элекмин, ооруум күчөгөн. Бирок ошол салават айткандан кийин кадимкидей жүрөгүм эс алып, кадимкидей өзүмдүн жан дүйнөмө рахат кирди дейт да. Кыска уктадым. Бирок ал уйкуну эч өмүрүмдө татып көрө элегем. Салаваттан кийинки уйку өзгөчө экен дейт. Өтө жыргап, жаш бала уктагандай өтө жыргап уктадым дейт да. Күн сайын салаватты калтырбай турган болдум. Күндөрдөн бир күн уктап, салаватты айтып уктап, дарат менен жатып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүмө келиптир. Мен бир канча саздын арасында сазга батып туруп, нурмун саздан чыга албастан, "Я Расулуллах, мага жардам бериңиз" деп Пайгамбарыбызга карата сөздөрдү айттым. Баягы жерден чыгарышка жардам берди, чыкканымдан кийин ошол жерде ойгондум дейт. Албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салават айтсак, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам салаватты калдырбасак, бизди да көптөгөн сөздөрдөн чыгышыбызга себепчи болгон. Деги эле бул жашоодо биздин эмне жакшы, эмне жаман адаларым бардыгын үйрөткөн, бардык нерсени адаларамын, жакшы жаманын түшүндүргөн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмеспи? Бизди бардык саздардан чыгарган Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмеспи? Кантип эле ошол улуу затка салават айта албайбыз? Бул тил тешилсин. Эгерде салават айтпаса, Пайгамбарды эстебесе, бул тил кесилип кетсин. Эгерде Пайгамбарды жоктогусу, бир жылда бир жолу салават айтпаса, мындай тилдин кереги деле жок да ачыгы. Алла урматтуу мекендештерим, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир учурда, ар бир көз ирмемде Пайгамбарга салават айтышыбыз керек, токтотпошубуз керек, Пайгамбарды сүйүшүбүз керек. Сүйгөнүн канча эстейт да, мисалы бирөөлөр жигитин жакшы көрөт, жигитин канчалык жакшы көрөт. Симпатичный дейт, дагы не дейт? Ошентип ар кандай сөздөр менен ою дагы ошондо, көзү дагы ошондо, телефонундагы ошол. Ошол сыяктуу Пайгамбарды эстегенге аракет кылышыбыз керек. Ар бир көз ирмемде салават токтотпошубуз керек. Жан дүйнөбүз, руханиятыбыз, бар жок кемчиликтерибиз. Биз ушу проблема келгенде, кайгы келгенде эле "Я Расулуллах" деп жок, андай бактылуу учурда да, кайгы учурда дагы Аллахка карата көз карашыңды өзгөртпө, жана кайгы капа учурда дагы, кубаныч учурда дагы бирдей бол.